Эме сиздерге бүгүн концерт кандай болуп атат билбедим го, бирок мен үчүн концерт бүткөндөн кийин анан башталат да. Чын, ушуну менен сиздерге арналган концерт бүттү десең, элдин баары сыртка чыгып кетип атса, мына жерде татынакай сулуу кыздар калып алып, артисттер кийинип чечинген жака кирип алып, өчүрөт талашып туруп калышат да. Эстеликке сүрөткө түшүп коебузбу? Автограф берип коебузбу? Каныбек байке, мен менен эстеликке сүрөткө түшүп коебузбу? Канат байке, мен менен эстеликке сүрөткө түшүп коебузбу? Ушундай өчүрөт талашып туруп калышат. Ошолордун бири дагы менден эчтеке сурабайт да. Ана концерт. Настроениям түшөт экен, эч кимге керегиң жоктой сезилет экен. Настроениям түшүрүп эле машинага карап жөнөп калам. Бирок бир күн Кудай жалгап менден дагы сурап калды. Концерт бүткөндөн кийин эле чыгып кетип атса, бир татынакай суп-сулуу кыз прямо мага карап келип атат да. Көрүп эсим болуп калайын деп, келди эле буттуман башыма чейин карады. Байке, сизди эстеликке сүрөткө тартып алсам болобу? Деди эле. Ошол жерде өзүм жоготуп коеюн дедим. Болот да, эмнеге болбойт десем эле, шарт эле телефонун алдан бул капталман сүрөткө бир тартты, бул капталма өтүп сүрөткө бир тартты, туураман туруп сүрөткө тартты дагы. Рахмат байке деп коюп кетип калды. Кеткенден анан менде суроо пайда болуп калды. Бул сүрөтүмү алып барып алып, эмне кылат болду экен деген. Кызыгып артынан колап барып токтотуп алып сурадым. Чоң кыз, мен сүрөткө тартып алып кеттиңиз эле го, сүрөтүмө эмне кыласыз? Десем, жанагы мынтип жооп берип атат. Үйдө бир кичинекей үкам бар. Эч эле окат жебейт, наракка байракка качып жүрө берет. Эгер окат жебей жүрө берсең, ушул акеңде болуп каласың деп көрсөтөйүн деп алып кетип атам дейт. О, көрсө мени фигурамы рекламага алып кетип атыптыр аны. Ушу сиздерден бир сураныч бар да. Ушул афишаны, рекламаны көрүп окуганыңардан кийин жөн гана окуп коюп эле кетип калгылачы. Сөзсүз жыртып кетпей. Туура. Сиздер афишаны окуйт экенсиңер дагы астын жыртып коюп кетип калат экенсиздер. Эскирип калыптыр деп туруп, ордуна башка рекламаны алып келип илип коет экен. Рекламанын үстүнө реклама илине берип, концерттин темасы өзгөрүп кетет экен, Кече мен оштон кирип келатсам, Абдулла Иманкулов агабыз жакында концерт койгон экен, темасы өзгөрүп калыптыр. Абдулла Иманкуловдон кеңейтилген балкону менен квартира берилет деп жазып койду. Мен айттым, Абдулла ака концерт коюп атабы же квартира берип атабы деп таң калып калдым. Ильяс, ал эчтеке эмес, мен өзүм атам рекламасын көрдүм, Не деп? Мынтип жазылып турат. Рахман Разыковду тазалаганы 2 бала 3 кыз керек дейт. Ошончо кийинен адам 2 бала 3 адам иштеткиде ишеп. Элесесең атам үстүнө чыгып, бирөө шуагыра мен. Ошону айтам. Ал эчтеке. Самара Каримовадан бесплатный козу гриль таратабыз деп жазып айтты. Мен өзүм рекламамы көрдүм, мынтип жазып коюптур. Каныбек Разыков ижарага берилет дейт. Сени ким алат? Билбейм. Жок, алган тагдырда деле муну кантип иштетет? Өмүрү иш кылып көрмөгөн артисттерди. Сеники дагы авторитет экен. Меникини айтсаң, Ильяс Иманалиев итке сөөгө алабыз деп жазып айтты. Sen söğün jegen item ömür semirmese gerek dosum. Semirgen эчтеке эмес, отравление болуп өлөт ошол жерде эле. Жок, именно ошол рекламаны мен сүрөт малын алып келип неге жармаштырат билбейм да. Именно мен. İlyas, Tınar akandын рекламасын көрдүм. Tınar Курбаналиев 3 жашар торпок сатылат дейт. Жамбыл Камчиевдин рекламасын көрдүм, Айша атамын. Жамбыл Камчиев жүн алабыз дейт. Ал кишиге эмне кереги бар? Ошон үчүн урматтуу туугандар, афишаны жөн эле окуп кеттиңиздер, анан мынау кичинекей жарнаманы чаптагандар, ушу үстүнө кызыкпай эле жанын эле чаптап койсоңуздар, ар бир рекламанын темасы өзү боюнча калат дейт. Ооба да. Кантсе дагы рекламаны окуп келесиздерби, афишаны жыртып таштап келесиздерби, сиздер менен мынтип сахнада, ыйык сахнада дидар көрүшүп турабыз. Дагы бир жолу көрүшкөнүбүзгө көрсөткөнүнө шүгүр деп кош келипсиздер дейбиз. Ассаламу алейкум.